Жашоодон маза кылчу укаме, жашашты үйрөнчү. Бүгүн карасаң эле жаш бала кайгырып, боя капкара болуп, бурчта сигарет чегип тургандарына күбө болуп каласың да. Түтөп, капкара болуп, проблемасы өз оңой эле проблема. Проблема келет экен, ал чечиле турган проблема болот, чечилбей турган проблема болот. Эгер проблема чечиле турган болсо, чечиш керек, болду, кайгырыштын кереги жок. Эгер чечилбей турган болсо, ага неге кайгырасың? Мисалы да. Адам өтмүшүн ойлоп же келечегин ойлоп кайгырат да. Натыйжада бүгүндү өткөзүп алат. Бүгүн күнүн да бекер өткөзүп алат. Болду, 3 эле күн бар экен, эртең, бүгүн, анан кече. Сен бүгүнүңдү пайдалан, болду. Маза кылып жашашты үйрөнчү. Кайгынын, проблеманын не кереги бар? Бирөөнү ойлоп сыгылып, аны ойлоп сыгылып, буну ойлоп сыгылып. Негизгиси Аллах бар. Бар жокту чечет, проблемаңды чечет. Бул дүйнө акыретиңде ошол чечет. Сен неге кыжалат болосуң? Неге ойлосуң? Неге дыккат болосуң сен? Болду, Аллага тапшыр, барын чечет ошол. Мисал карасаң, мисалы бир насаат айтып коеюн ушул жерде кошумча. Көп эркектер бойдок учурун туура эмес жолдордо өткөзүп алат да. Көп жигиттердин 25-30-35тен кийин көздөрү ачылат. Жашоого серьезно карашты баштайт, орчуну караганды баштайт. Эми чындап мен чоңоюп калыпмын, үй салышым керек, башка кылышым керек деп аракет кылышты баштайт да. Эми сен 18 жашта көрүп жаткан болсоң мени, көзүңдү ач. 15 жыл утуп коесуң сен алардан. Мурда эгер 18 жашыңда чындап серьезно карап жашоого, өзүңдү туура оңдоп, туура көз карашта жашоого аракет кылышты баштасаң, аларды 10 жыл, 15 жыл мурда алдыга кетип атасың да сен. Ошондой экен, сени эмне токтотуп атат? Эмне тосуп калып атат? Жашоого туура көз карашта кароонун учуру келбедиби?